Айганыш Парманова 39 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы бир топ мекемелерде эмгектенип, өз салымын кошуп келгендердин катарын толуктайт. Анын бул аралыкта өткөн ак эмгеги бааланып, бүгүн жергиликтүү бийликтин сыйлыгына татады. Мэриянын мындай кызматкерлерди алкоого алышы аларга мындан ары да шык берип, иштөөгө өбөлгө болот дейт. Ушул өзүңдүн аткарган жумушуңду баалап, өзүңдүн жумушуңа сунуштарды берип, ушул биздин шаардык мэрия бүгүнкү иш-чараны өткөзүп, өзлөрү ушул жакшынакай ардак грамоталар менен сыйлап, алкыштарды ушу колдон келген сыйлыктарды беришет бүгүн. Ошон үчүн мен шаардык мэрияга терең ыраазычылыгымды билдиремин. 8 март аялдардын эл аралык майрамын утурлай шаар мэриясы тарабынан бүгүн салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Алгач мында келгендерге айымдарды даңазалаган театралдаштырылган көрүнүштөр коюлду. Андан соң шаар жетекчилери тарабынан куттуктоолор айтылып, сыйлыктар тапшырылды. Ал эми кала бийлиги тарабынан айымдарга көңүл буруулар ар дайым эле көрүлүп келет. Мындан ары да аялдардын коомдогу ордун жогорулатуу багытында иштер аткарыла берерин шаар мэри белгилеп өттү. Биз жылда ушул айымдарыбызга, апаларыбызга деп жергиликтүү бюджеттен ар бир апабызга ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен 500 сом акча каражатын бөлүп келебиз. Ушурдан пайдаланып, ушул жалпы кыргызстандыктарды, жалпы ушул апаларыбызды, энелерибизди, эже карындаштарыбызды куттуктап кетким келет эле. 8 март эртеңки күндө Ноорус майрамы келатат. Бардык нерсе ушул аял кишинин меримдүүлүгү, жылуулугу, сезимдүүлүгү менен башталат экен. Ошондуктан ушул асманыбыз чайыктай кандай ачык болсо, апаларыбыздын бетинде да ошондой күлкү болуп жүрө беришине тилектешмин. Эркектер менен тең тайлаша эмгектенген аял заты өлкөнүн өнүгүшүнө бир катар салымдарын кошуп келе жаткандыгы талашсыз. Ага катар Кыргызстандын тарыхында чыгаан аялдар мамлекетти башкарууда, маданият, эмгек майданында, согуш талааларында олуттуу милдет өтөп келишкен. Бүгүнкү салтанатта да аялдар даңкталып, алкыштар айтылды. Сиздердин жүрөгүңүздөн чыккан жылуулук жана камкордук турмуштун оор жагдайларында күчүнө күч, демине дем кошуп, үмүт бийлигин узартып, келечекке ишенимди арттырат. 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Жалал Абад шаардык кеңешчилик депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Мында келгендер бүгүнкү майрамдык иш-чаранын уюштуруу жагы жакшы колго алынганын айтып, өзгөчө шаң менен өтүп жатканын белгилешти. Кылган мамилеңиздер Акыркы мезгилдерде аялдар үчүн бийлик тарабынан деле ылдыйкы жогорку тараптардан бар тараптан жакшы колдоолор болуп жатат. Аялдар көп меселерде азыркы мезгилдерде көрүнүп атат, что иштеп атышат. Майрамдык иш-чаранын соңунда атайын даярдалган концерттик программалар тартууланды. Белгилей кетсек, жергиликтүү бюджеттен аялдардын эл аралык күнүнө карата 122 000 сом акча каражаты бөлүнүп, 200дөн ашуун аялдарга 500 сомдон акча каражаты жана 46сы ардак грамота менен сыйланышты. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.